Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө дал мына ушундай каскадерлук менен жана ошондой эле паркур, трекинг менен алек болгон биздин мекендешибиз Нургазы Бердалуу уулун сиздерге эфир аркылуу чагылдырып бермекчибиз. Андыктан эфирден алыстабаңыздар. Бердалуу уулу Нургазы 1992 жылы Ош областына караштуу Чоңалай районунун Даарот Коргон айылында жарык дүйнөгө келген. Ата-энеси жашоо шартка байланыштуу Ош шаарына көчүп келип, Нургазынын балалыгы Ош шаарынын Манасата Кичи районунда өттү. Тестиер кезинен эле спортко шыктуу келип, орто мектепти аяктаары менен каскадерлук кесипке ыктаган. Нургаз, айтсаң, ушул биздин телекөрүүчүлөргө сен кайсыл курактан баштап ушул спортко кызыгып калдың? Сени ким ушул спортко кызыктырып түрткү болгон ким? Бул спортко мен 7 классымда баштагам. 7 классымда экен, ошондой болсо керек. 7 класстан баштап азыркы учурга чейин бул спортко түрткү болгон эми көбүнчө ушу чөйрөдөгү достор. Көбүнчө ушу достор менен ойнойт элек, сальташып, мындай кылып. Кийин бара ушу Ахматов Адилет агайлар, ошо бүт агайларга жолуктук. Ошо атлетика көбүнчө бизди үйрөткөн ушуга чейинчи. Эмне себептен ушул спорту тандап алдың? Бул мындай көпчүлүгү айтат го, мындай коркунучтуу, мындай айтканда, орусча айтканда опасный деп, мына жыгылып, же бир жериң сынып, мындай коркунучтуу да. Бул спорт эми коркунучтуу, башында баштаганда мага деле коркунучтуу болгон. Кийин үйрөнүп, өзүм кызыгуум, аракетим ушуга көбүрөөк жакын экен, ошон үчүн ушул спорт эле көбүнчө ушул спорт эле калып кеткенмин да. Биздин 15 жылдык тажрыйбабыздагы окуучуларыбыздын арасында каскадерлукка шыктуусу жана аракетчили Нургазы болду. Машыгуусун биз менен биргеликте калтырбай келет. Ар кандай долбоорлорго мыктыларды сунуштайбыз. Азыр Нургазыга басым жасалууда, дейт чебер каскадер Канат Абдыкеримов. Биздин учениктердин арасынан өтө турган болсок, биздин ушул 10-15 жылдык биз карьерабыз дей турган болсок, ошол ичинде бизде тренировка кылып чыккандардын ичинен эң бир орусча айтканда способный Нургазы да. Эми бою кичинекей экенин эске албасак, өзү өтө способный, анан азыркы учурда ушул багытта өтө көп иштеген үчүн, буга чейин бул трекинг менен машыккан үчүн оңой өздөштүрүп кетти. Акыркы айталы бир 4-5 жыл арасында оңой өздөштүрүп кетти. Ушул менен башка биздин учениктерибизге караганда көбүрөөк машыгат ар дайым. Биз менен да тез түшүп турат. Азыр көбүрөөк машыгып, биз дагы ошол учениктердин ичинен эң мыктыларын тандап проекттерге алып барганга аракет кылабыз. Ошон үчүн дагы көбүрөөк ушул Нургазыны алып баратабыз көп жерлергечи. Нургазы бар, Азамат бар. Эми азыр жеке Нургазы жөнүндө айта турган болсок, адам сапаттары жоопкерчиликтүү, тренировкаларга убагында келет. Проекттерге дагы мисалы барганда эң маанилүү нерселердин бири бул кылып аткан ишиңин дагы ошол учурдагы, ошол жердеги тартипти такт сактоо. Ошол тартиптерди дагы мисалы убагында туруп, кечикпей барып, ошол себептегенде бир организациянын атынан чыгып атканда ошол жерди уят кылбаш үчүн ар бир иш аракетибиз так болуш керек. Ошолорду белгилей кете турган болсок, ишине так аябай. Жеке иштен сырткары учурда айта турган болсок, Нургазы менен дайым бири-бириз менен катташабыз. Мамилеси жылуу болгон үчүн, өзү жакшы адам болгон үчүн дагы биз дагы карап жакшы адамдар менен мамиле кылганга аракет кылабыз. Анын да арасында ошо Нургазы адамгерчилиги менен биздин арабызда бааланат.
Азыркы кезде акробатикага, паркурга жана трекингке кызыккан жаштар көп кездешет. Бирок спорттун бул түрү менен машыктырган спорт залдар өлкөбүздө сейрек кездешет. Ошентсе да кызыгуу күч болсо, бардык жер машыгууга ылайыктуудай сезилет. Каарманыбыз да каскадер Адлет Акматовду устат тутуп, ал менен биргеликте көчөлөрдө эч кандай матасыз эле үйрөнүп келет. Каскадерлуктун башка спорттон айырмачылыгы чоң. Анткени бийиктиктен кулоо, ыргып жыгылуу сыяктуу кооптуу ыкмалары көп. Кыргызстанда ушул каскадерлукка, паркур, акробатикага жаштардын кызыгуусу кандай? Жаштардын кызыгуусу бар. Бизде эң жаман жери ушу зал жок да. Шарт жок экен демек. Шарт жок. Шарт болсо кызыгуу өтө көп биздечи. Көп балдар сурашат. Каяктан тренировка кылсак болот, каяктан машыксак болот, каерге барып силермен кантип жолугуп неме кылсак болот деп көп сунуштар түшөт бизгечи. Бизде келе эле ушу шарт эле жок болгон. Силер кандай үйрөндүңөр бул ушунча түрүктү кантип, каяктан үйрөндүңөр? Биз бул түрүктү эми орустар айтмакчы уличный да, бизде эшикте гана көбүнчө ушу сыртта көк чөптө, ушу жайында көбүнчө ушу көк чөптө ойнойт элек. Ар кандай кылып. Ушу акалар менен баягы биздин агалар менен устаттар менен ошолорго кошулуп алып көп жүрөт элек. Эми көбүнчө ушу биз эшикте да биздикчи. Залда кышында кээде алда бир зал бар, алда кичине тарыраак бизгечи. Силерди үйрөткөн агайлар же болбосо мамлекет тарабынан бир спорт зал салып берели деген демөөрчүлөр чыкпадыбы? Бизде демөөрчүлөр эми агалар чыккан. Бир-эки ага. Эми алар колдоп берсе жакшы болот бизге дагычы. Себеп алда дагы көп максаттар бар. Жаш өспүрүмдөр да барышат турганчы. Бул каскадердун немесине кызыккандар аябай көп. Болгону шартка келип такалат экен. Болгону шартка келип такалып калат. Ушул мисалы каскадерлуктун башка спорттон өзгөчөлүгү сен эмнеде деп ойлойсуң? Өзгөчөлүгү бул башка спорттун каскадердун иши өтө кооптуу да, чынын айтканда. Каскадердун өзгөчөлүгү бул эми башка спортко караганда, башка спортто үйрөткөндөр көп болот. Мисал алганда күрөштө дейли. Мындай чап, андай чап. Бул каскадердун иши бизки көбүнчө бийиктиктен да. Бийиктиктен кантип кулаш, жерден кантип кулап түшүш. Бизде мисалы мындай четкенде мушташ түзүлөт кадргачы кинолорго. Ошолорду кантип аткарыш, кантип жеңилдикте ойнош. Кээбиркилер билбегендер копол ойнойт. Ошол боюнча да эми көбүнчө өзгөчөлүгү ошол боюнча. Каскадер ар дайым кооптуу көрүнүштөрдү аткаруучу дублер. Кино тартууда каскадерлук кесип ат үстүнөн жыгылуу, автоунаадан секирип түшүү жана бийиктиктен кулап түшүү болуп саналат. Тартым учурунда абалга карата жыгылуулар да өзгөрүлүп турат. Дүйнөлүк деңгээлдеги актерлук кесипти аркалаган каскадерлорду айта турган болсок, алгач эле Жеки Чан, Скотт Аткинс, Тони Джа, Дэвид Белл, Дамиен Валтерс жана спорттун королу дүйнөлүк каскадер актерлордун кумири, Жит Кундонун негиздөөчүсү, философ Брюс Ли көч башында турары баарыбызга маалым. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Нургазынын да алардын катарын толуктаары ышык. Баягы каскадерлордун да эми түрү бөлүнөт да, мисалы жеңил атлетика боюнчачы. Баягы паркур, акробатика. Булар эми ушулардын өзгөчөлүктөрү кандай? Баягы трекинг деп коет. Эмеспи, ошолордун өзгөчөлүктөрүн айтып кетсең. Бул каскадердун иши башка, анан акробатика, бул трекинг, паркур булардын иши аябай башка да. Айырмасы чоң. Айырмасы өтө чоң.
Түшүндүрүп айтып кетсең биздин телекөрүүчүлөргө. Эми түшүндүрүп айта кетсем, гимнастика менен акробатика мындайча айтканда бирдей эле. Бул гимнастика көбүнчө эми кичинелерден башталат да. Гимнастика болот, анан акробатика болот. Бул трекинг 2000 канчанчы жылы 2010дон баштаппы өнүкүп баштады да. Азыркы учурда өнүккөн учуру ошол 2010го такалат экен да. Ушундай болсо керек. Чын нерсе эстече калды эле. Азыркы учурда биздин Кыргызстанда, Бишкекте балдар бар ушу трекинг боюнча. Анан эң көбүнчө ушу Москва шаарында, Европа окшогон шаарларда бул спорт өнүккөн, аябай көп өнүккөн да. Паркур кандай? Паркур Бул өзүнчө бул өзгөчөлүгү бар. Бул паркур мисалы бийиктикке өтүү, узактан узакка секирүү, дубалга мындайча айтканда тырмышып чыгуу. Демек ушу секирип, жүгүрүп чыгуу бул паркур болуп саналат экен да. Бул паркур эмеси ушул. Акробатика жанагы акробатика бул эми байкындай эле сальто боюнча, ийчек боюнча. Ушул акробатика, паркур боюнча кайсыл өлкөлөр алдыда турат азыр? Биздин Кыргызстандагы ошол өлкөлөргө жакындап кичине өнүгүү болуп атабы Кыргызстанда? Кыргызстанда өнүгүү эми чынын айтканда акробатика боюнча ушу азырынча жаштар эле, окуучулар мындайча айтканда. Анан трекинг боюнча өнүгүү болуп атат да биздечи. Ушул трекинг, акробатика, паркур ушул сыяктуу баягы жеңил атлетика спортторун өнүктүрүү үчүн Кыргызстанда кандай аракеттерди жасаш керек? Бул аракетти жасаштын мындайча айтканда шартка деле такалбасак болот. Эми өзүнүн кызыгуусу да, ар бир адам өзүнүн кызыгуусу менен биз деле мисалы Адилет агаларыбыз ээрчип жүргөндөй эле биз деле ээрчип көбүнчө ушу эшикте деле кылсак болот жайыначы. Эшикте деле кылып көбүнчө неме кылсак өнүксө болот да. Эми келип эле шартка такалыштын ол немеси жок. Бир жагынан неме кылса албетте шарт деле керек. Шартка деле келип такалсак болот. Шарт болсо бизде эми кышында, ушундай суукта, эми жайында сонун эшик деле болот. Эми аны өнүктүрүү үчүн бизде мамлекет жагынан мындай жарыштарды уюштуруп турса, ушу биздин спортторду мисалы мындайча айтканда баягы айткандай трекингди, каскадерство боюнча ушуларды уюштуруп турса, ар бир адам кызыгын өзүнүн. Демек, мамлекет тарабынан ушундай акчалай сыйлыктарды коюп, кызыктыруучу сыйлыктарды берип, кызыктырып турса, жаштардын кызыгуусу артат демекчисиң да. Азыр биздин Кыргызстанда ушундай жарыштар өткөн учурлар болобу же такыр өтө элекпи буга чейин? Кыргызстанда мындай жарыштар өтө элек почти. Азыр өтпөйт экен да демек бизде. Өтө элек. Эми көбүнчө биз азыр Кыргызстанда эмнелер улак баягы эле. Өзүбүздүн улуттук оюндар. Улуттук оюндар. Ошондор эле болот. Сен ушул өзүң айтып калдың да, улак деп ушул улуттук оюндарга кандай карайсың өзүң көз карашың? Кызыгасың мындай улуттук улакка мисалы көкбөрөгө кызыгасыңбы? Көкбөрөгө, улакка кызыгам. Биздин каскадердин иши да бул эми көбүнчө биз ат менен да. Ат менен көбүнчө кинолордо ат менен аттан куламай, башка кылмай. Эми ат үстүндө жүргөндөн кийин кызыгуу пайда болот экен. Ушул каскадерлуктун эң кыйыны ушул аттан аткарган мындай жыгылуулар ушундай дейт да, ошол кайсынысы татаал өзү каскадерлуктун? Кайсы түрү татаал? Каскадерлуктордо мисалы ушу атты чаап баратканда жыгылмай, эми машинада болот, машинада айдап кетип атканда жыгыласың. Көп ошондор көп. Сен кайсыл трюктарды көбүрөөк аткардың? Мен көбүнчө ошо аттын үстүнөн көп жыгылып, машинадан, бийиктиктерден көп жыгылабыз. Биз каскадерлуктун иши эми ошол да. Жыгылуу да баягы. Өзүңөрдүн жаңаарындай тобокелге салат экенсиңер. Значит, залдын эле убактысы болуп калды. Калган залдан улатсак кандай болот? Анда эмесе азыр залдан улантат экенбиз да. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, экрандан алыстабаңыздар. Мындан да кызыктуу трюктарды Нургазыдан көрсөңүздөр болот. Кеттикпи?
Нургазы аракетчилдиги менен көптөгөн ийгиликтерди багындыра алды. Атап айтсак, кошуна өлкө Казакстан, Орусия мамлекеттерине барып, кинодо, роликтерде каскадерлук чеберчиликтерин көрсөтүп келет. Мындай ийгиликтеринин себеби айтканды туура кабыл алуусунда жана аракетчилдигинде экенин Эрнест Төленов айтып өттү. Бизге келгенине көп жыл болду. Каскадерский группага кошулган үчүн атлет болуп биз эми отурганда Нургазы жаш бала биз менен до конца жүрдү. Көп учениктер келип кетип жүрдү. Нургазы, анан Азамат деген учениктер бар. Олар азыркы убакытка чейин жүрүшөт, чыдап жүрүштү. Азыр ошонун үзүрүнү көрүп атышат. Россияларга барып атат, Казакстандарга барып атат, кинолорго. Өткөндө да, азыркы жакында да орустардын дагы бир исторический киносуна кетип атышат мына 1 айдан кийин. Ага чейин орустардын Билайн компаниясынын роликтерине катышып келишти, балдар болуп, атлеттер болуп. Казакстанга барып келип атышат. Үзүрүн көрүп атат өзү. Нургазы спорт жагынан жакшы, өтө аракетчил бала. Нургазынын ийгиликтери жакшы. Атлет бизде эми атлет тренер да, атлеттин көп нерселерди үйрөтүп, Нургаздан өз атлет үйрөнгөн нерселерди жакшы кабыл алып, одан тышкарыдан өзү көп аракетчил болуп, өзү дагы постоянно тренировка кылып, өзү ушул даражага жетти. Буюрса жакында дагы жакшы ийгиликтер алдыда күтүп атат. Көптөгөн мамлекеттерге каскадер болуп биздин балдар көп жака барып атышат. Келечекте максатыбыз эми ушу спортту өнүктүрүү, көптөгөн залдарды ачып, көптөгөн жаштарды өстүрүп, жаштарды ушу спортко көбүрөөк тартып, Кыргызстандын атын чыгарып ушу спорт боюнчачы, каскадер боюнча. Эми каскадерство бул Кыргызстанда аз да. Азыр основной ошо Казакстанда, эми башка өлкөдө көп да. Ушу Кыргызстандын атынан дагы башка өлкөгө тартып, билдирип, ошо спортто чыкканга биздин максатыбыз да бар. Максатсыз адам эч качан ийгиликке жетишпейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин каарманыбыз Нургазы мырзанын да албетте максаттары чоң. Каарманыбызга ийгилик каалоо менен биргеликте бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүгө чейин жолугушканча саламатта калыңыздар.